Assalamu alaikum сүйүктөрчүлөр, Фрунзе ТВ каналы Чоң Суроо долбоору кайрадан эфирде. Жана биз бүгүн Бишкектебиз. Бишкекте аябай суук, ошон үчүн ары бери кыймылдап, бир аз болсо жылыныш керек болуп атат. Анан силер обложканы окуп туруп эле, ой, эмне болуп кетти бияка деп туруп эле сразу дизлайк басып, анан комментарийге бирдемке жазам деп кирсеңиздер керек. Кылбай туруңуздар, айрыкча эркектер. Себеп дегенде азыр бир жакшы ойду бир түшүндүргөнгө аракет кылып көрөлү. Биздин жашообузда көпчүлүк уруш талаштар үй бүлөдө албетте мына кызганычтын айынан жана ала жипти аттагандан да болуп калышы мүмкүн деген ойдобуз. Эми ал баарыңар эле белгилөө керек. Бирок ала жипти ким көбүрөөк аттайт? Эркектер түшүнүктүү түрдө. Себеп дегенде билинбей калат, билсе дагы эмне болмок эле, катын кайда кетмек эле деген ойдо жүргөн анча-мынча караңгы адамдар өтө көп, караңгы эркектер өтө көп. Аялын сыйлап, аялын ушунчалык урматтап жүргөн эркектерибиз деле аз эмес. Бар. Алар да бар, бирок салыштырмалуу түрдө азыраак. Анда моюн калыш керек. Анан бүгүнкү учурда мындай ойду жеткирели деп атабыз. Эгерде эркектер ушундай бир орусча айтмакчы налево кетип калса, аны иши аялы билип калса, анан кийин байкуш аял киши каяка кетмек эле деп кечирип жашап кеткен учурлар толтура. Мен эле билген учурлардан, мен эле көргөн, уккан боюнча. Анан силер деле билесиз, билсеңиздер керек. Ошол эле учурда аял киши ошол ала жиптен аттаса кандай болуп кетет деген ойду бүгүн эркектерге сурап көрөбүз. Жооптор өтө коркунучтуу болушу мүмкүн го деп ойлойбуз да. Ошон үчүн сразу айтам, негативден алыс болуңуздар, болгону гана аягында бир жакшы ой жыйынтык чыгарабыз, ошону уксаңыздар болду. Чоң суроо, кеттик. Эркек киши негизи бардык жерде мусулманчылыкта өзгөчө кечиримдүү болуш керек. Ала жипти аттай турган болсо, ошого шарт түзүп берген болот го дейм. Эркектен кеткен болот. Эркектен кеткен болот го. Вот, ошол нерсени биз элге жеткирели деп эле негизинен чыкканбыз, ачык айтканда. Сиз ошол туураараак айтып калдыңыз. Себеп дегенде көпчүлүк учурда эми аял заттын тагдыры оорураак экен да. Эгерде эркек киши ошондой кылган болсо, таарынат ыйлайт, сыздайт, анан айла жок кечирет. Себеп дегенде каяка бармак эле балдары бар, анан деген сыяктуу позицияда калып кала берет экен. Эркектер көп учурда интернеттен окуп калабыз, башка жактан окуп калабыз, ушундай сыяктуу ситуацияларда там бычак сайып салды, анан тигип салды, мынтип салды, мыкаачылык жолдорго чейинчи. Эң башкысы, эгерде эркек киши ошого шарт түзүп бербесе, Шарт түзүп бербесе ала жип атталбайт го деп ойлойм. эч качан, Эч качан. Ошон үчүн эркекте ар дайым түз жүрүш керек. Өзү да түз жүрүш керек, аялды тандоодо дагы. Биринчиден айтканда семьяга өзүн даярдаш керек. Кандай нерсени өзү каалабаса ошого даяр болуш керек да. Өзү мисалы ала жипти аттаганга жол бергиси келбесе, өзү да ошол жолго барбаш керек деп ойлойм. Изменять эткен болсо кечире аласыңар, кечире албайсыңарбы? 21 жылында, конечно, изменять этсе кечиресиң, бирок взаимно болот да. Вот, ошол нерсени түшүндүрүп атабыз да. Эркектер бул теманы аябай наштыкка алып коет азыр, потому что биздин коомдо мындай нерсени элестетиш мүмкүн эмес да. Азыр 21 жылында боло берет. Сен иште өзүң кечирмекпиң? Кечирмек эмесмин, бирок взаимный да. То есть сен изменять этип кетмекпиң? Ооба. А если сен биринчи кылып койгон болсоңчу, мисалы, условно говоря, изменять Эркектердики боло берет го дейм андай. Вот именно ошол нерсе болот ба? Эркектердики боло берет деген позиция менен биз канча адамдарды мисалы көңүлүн калтырабыз да. Эми биз эркекпиз, бизге можно. Вот это неправильная позиция да. Менин оюмча, мен не навязываю, просто эркектерге боло берет, анан аял киши эмне кылмак эле дегендей. То же самое, если, допустим, сен изменять эткен болсоң, аны билип калды, угуп калды, анан экөөң уруштуң, катись деп койсоң кете албайт да аял киши. Ооба. Эми бирок аял кишини деле түшүнүш керек да, биз деле эркек болуп эметкенде азыр 20-жыл тең укуктуу заман. Мага кошулбайсыздарбы? Мен лично эми кошуло бербейм. Себеп дегенде ал нерсе өтө оор тема. Аны отуруп да изилдеп, чукулап, анан асазыңа айтып көрүш керек. Эми башка түшмөнчө билинбейт дейт, бирок башыңа түшпөй эле койгон жакшы андай нерсечи. Түшпөш үчүн эң негизгиси өзүң түзүрөөк жүрүп коюшуң керек болду. Повод бербешиң керек. Мен айтарым главный взаимный иш да меники. Сүйсөң да взаимный болот, верный болсоң да взаимный болуш керек, изменять этсең да взаимный, баары тең. бир чети туура, бирок өзүң баштаба главный. Вот, ооба. Эркекпиз деген позициядан. Жок. Сиз? Айта албайм. Конечно, бул оор, мындай суроо менен кайрылып аткан сөз деле мындай элдерге неудобно болот атабыз, бирок салыштырмалуу түрдө деп атам да, мындай ой жүгүртүп болуп атат. Аял киши эгерде билип калса, то что күйөөсү же жигити налево направо басып жүргөн болсо, СМСтерин окуп калса же болсо бир жерден угуп билип калган болсо, таарынат ыйлайт, сыздайт, бирок айла жок барып кечирет да. Себептен каяка кетмек эле деген. Аялдын ушундай ой жүгүртүүсү болот да көпчүлүктөчү, мен кайда бармак элем азыр дегендей. Өзүн жай эле калып калат экен. Ошол учурда эркектер ошондой ситуацияга туш келип калса, эмне кылыш керек? Ажырашып кетеби сразу.
кетирүү үйүнө же өлтүрүп салабы даже надо будет, андай да случайлар болгону Кетиребиз. кетирип бересиң. Точно айта албайтам. Точно айта албайсың, оорук суроо өтө эле. Андай болбош үчүн эмне кылыш керек? Өзүң Тил табышып, үйлөнгөндөн кийин тил табышып, чогуу жашаганга аракет кылыш керек. анан эң башкысы сен дагы түз жүрсөң, аял киши да түз жүрөт, ошон үчүн өзүбүздөн биринчи кетпеш керек. Ооба. Туура, чоң рахмат. Если девушка изменила, можете ли простить или нет? Нет, это предательство. Это предательство, да? Но вопрос тоже соотносительный. Вы же не изменяете? Нет, Вообще. нет, вообще нет. Ну вот, если, допустим, произошел такой случай, Да, то ваши действия просто бросите и уйдете. да. Но я не прощаю предательство. Предательство вы не можете простить, так же, как и девушки. Так же, как и девушка. И поэтому вы не изменяете, и она не должна, и все должно быть прям идеально. Да. Все, красавчик. Спасибо. Эгерде эркек киши изменять этсе кечире аласызбы, кечире албайсызбы? Еркек киши изменять этсе. Можно на русском? Если мужчина изменяет, муж, парень, то вы можете простить его или нет? Нет, конечно. Почему? Ну, блин, если человек любит своего партнера, да, и он выбрал этого партнера, все, это уже свой человек, это надо уважать свой выбор. А если не уважать, тогда зачем надо было выбирать этого человека вообще? Согласен. Но вы, как уже более или менее образованный человек, со своим кругозором, со своим видением на жизнь, знаете свои позиции. Но многие девушки просто придерживаются такого понятия, то, что изменил, ну что делать, куда я пойду дальше, у меня ребенок и у меня семья с ним, и надо просто просить. Это правильно, нет? Нет. Ну, знаете, подумаешь, мужик изменил, пусть катится там, не знаю, куда-нибудь туда, кому изменяет. Ну, подумаешь, ребенок как бы у ребенка тоже есть свое счастье, он вырастет, все равно можно вырастить. И просто все равно терпеть все эти измены, там, избиения и все такое, я думаю, что это вообще тупость. Бүгүнкү опросубузда мындай кызыктуу ситуация болуп атат. Ошол ситуацияны азыр түшүнөсүздөр. Атыңыз ким? Азамат. Азамат түшүнүгүм боюнча сүйлөшкөн кызыңыз менен азыр бир аз таарынышып атасыз. Ооба, кичине кызычуу болуп атабыз. Эмне үчүн? Кызганыч үчүнбү? Кызганыч үчүн мындай айтсам, менден катачылык кетип калды. Бирок ал катачылык именно аны таарынтып алайын же өзүм жаман жагын көрсөтөйүн деген катачылык эмес болчу. Биринчиден, экинчиден бул нерсе баягы өткөн нерсеге точка коелу деген катачылык болчу да. Мен аны башка жагынан чыгарайын десем, аны неправильно поняла. Толугураак түшүндүрүп бере аласызбы биздин көрүүчүлөрүбүз эмне болуп кетти деп? Мындай болуп калды. Мен азыр сүйлөшкөн кызым менен сүйлөшкөнүмө 5-6 ай болду. Мен аны аябай жакшы көрөм. Үйлөнөйүн деп жүргөм да. Анан өзүнчө башка девушкам бар болчу. Ну, прошлое. Ал күйөөгө тийген. Анан ал Инстаграмдан жазып калат мага. Эмне себептен жазганын мен да билбейм. Анан кийин баягы давай жолукпайлы, сүйлөшпөйлү деген себептен жазыптыр. Анан мен сурасам, баягы кечирим сурайм деген эле ниетте тиги кыз жазган экен да. Анан баягы мен любопытством, кызыкчылык болуп кетип эле кичине жолугуп коюп, туура эмес иш кылып койдум да. Бирок мен аны изменять эткен жокмун биринчиден. Экинчиден ал экөөбүз ушундай турдук, алыс расстоянияда 1-2 мүнөт сүйлөдүк. Мен айттым, сен семейный кишисиң, мен да өзүнчө үй бүлө курайын деп жүрөм. Экөөбүз сүйлөшпөй эле койсок болот. Кыскасы такташып алдык вроде. Менин абидам жок, сенин абидаң болбосун, баары өткөн кеткен деп. Ошол нерсени азыр сүйлөшкөн кызыңыз түшүнбөйт абы кандай болот? Ошол нерсе бул анын позициясын мен туура эле түшүнүп атам. Баягы менден туура эмес ката кетип калды, бирок ошо мен ушунча элдин көзүнчө, ушунча кыргыз элинин көзүнчө кечирим сурап бир шанс берсе, мен бүт болгон нерсени доказать этип берем да. Мен даярмын ошо баардык ошо болгон ситуациянын баарын алып келип, кандай мен оправдаться могу да, знаю свою правоту. Анан мындай да суроо болуп атат да, бүгүн негизи опросубуз башкача мына кетип аткан да, анан түшүнүктүү кыз киши деген эми фантазиясы аябай көп иштеген үчүн көп нерсени фантазировать этип болуш керек. Албетте ал кечирим сураганга биз азыр кошулуп коебуз, бирок ошол эле суроону тескери кылып көрө турган болсок, эгерде сиз сүйлөшүп атасыз, жакшы эле баары. Анан кызыңызга ушинтип мурдагы жигити жазып калып жолукпайлы кечине ушинтип жолугуп койгон болсо, сиз эмне кылмаксыз деген ситуация? Мен бул жерден чын айтсам, эгер мындай эле жолугуп сөз болуп, баягы өткөн кеткенди чечели деген эле вопрос болуп, ошону мага ачык айтып берсе, мен толук кечирем. Анткени түшүнүшүбүз керек.
ар бир адамдын эле мурунку бир кандай бир историясы болгон. Ошол жактан балким экөөнүн сүйлөшпөй калган сөздөрү калган, баягы мындай болуп калды эле, баягы кечирип кой, алыш бериштин аласа бересе калып калган болуп, ошону ачык айтып тура түшүндүрсө түшүнөм. Анан эгер, конечно, эми жаты болса же ошо менен кандай бир эс алып кетсе ар кайсы жакта жаты болса, анда уже жол жок. Гүлфиза, сизден чоң бир сураныч. Мындай нерсени кылыш үчүн эрдик да керек, себеп дегенде биздин берүүбүздү 300-400 миң адам көрөт. Тем более мындай тема менен чыгып аткан опрос болуп атканда күтүүсүз жерден жолугуп калдык. Байкашыңыз боюнча канча болду турганыңызга? Жаңы эле мен негизи эртеден бери көчөдө жүрөм. Баягы кичине в себя прийти деп. Анан азыр бир турганыма бир 20 мүнөт, жарым саат болуп калды. Анан бияка кирип кеттим. Кыскасы, эгерде сиз керек эмес болсоңуз же болбосо сизди сыйлабаса же болбосо просто сүйбөсө, мындай болбой туруш керек. Бул менин жеке оюм, мындай репетиция болгон эмес, мындай эмес. Просто как өзүмдүн көз карашымды айтып атам. Ошон үчүн андай эски жашоону улам эстете бербей, эстебей, экөөңүздөр жаңы жашоо кургуңуздар, жана сөзсүз түрдө кечириңиздер бири-бириңиздерди. Бул биздин суранычыбыз, бул жалпы биздин көрүүчүлөрдүн суранычы. Анан сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Бойдоксуңбу? Ооба. Мындай суроо болуп атат. Эгерде аял киши ала жипти аттаган болсо, кечириш керекпи, кечирбеш керекпи? Негизи ал Өтө оор суроо, түшүнүп атам, мындай жөн эле пример катары сурап атам. негизи чын сүйсө кечириш керек. Сенин оюң бул. Ооба. Эми мындай болот да, көпчүлүк бул суроону берип аткан себеби, мисалы көпчүлүк учурда эркектер канча бир пайызы үй бүлөлүү болуп дагы налево направо басып жүргөн учурлар болот да. Анан аял киши билип калса, ал байкуш мындай экен да, аял кишиники тагдыры бир аз оорур экен, тарынат экен, ыйлайт экен, сыздайт экен, бирок кете албайт экен. Анча мынчалары кетип калат, бирок көпчүлүк бөлүгү кете албайт. Кайга бармак элем деген ой менен калып кала берет экен кечирип. Сөзүстө деле сөз бар го, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс жак болбойт дегендей. Ар ким кийин түшүнүп жететтир мүмкүн. Менин оюмча ошол бир ката кетирсе, чын жүрөктөн жакшы көрүп сүйсө, кечириш керек аны. Деген ойдосуз, макул, чоң рахмат. Сенин оюң боюнчачы? Кечирбейт болчумун. Кечирбейт болдуң, себеп? Эми себеп болду уже сен түбөлүктүү адамды тандагандан кийин ал сени чамып башкага кеткенден кийин уже кечирип албайбыз да. Эми кандай деп ойлойсуң, канча процент айымдар жок жерден эле туруп туруп эле сен жакшынакайсың түп-түз жүргөн болсоң да туруп туруп эле могу жигит кызык болуп кетти деп туруп кетип калышы мүмкүн дейсиң, извиняйт деп. 70% айымдарбы? Негизи көп мындай ар кандай ойлошот да айымдар элечи. Жок, эми чын-чындап келгенде аял кишиге, эркектерге бул нерсе өтө оңой да, чын-чындап келгендечи, мындай карап достор менен эс алып, эмне болуп экен, эти кыздар ким экен? Анан чото кичине окшошуп кетип аткан болсо эле, жана мен жумушта кармалап атам, и всё, кеттиң да. Аял кишиге мынтип спокойно бул нерсеге барыш, бул элестетиш мүмкүн эмес нерсе да, бирок ошого жеткирип койгон эркектер анда кечирип койсун да, кечирип койсун. Кечиргенден кийин да тигин да кечирсин, же болбосо жөн эле тынч аман эсен эки жакка тарап кетишсин да. Бирок эркектер андай кыла албайт экен да көп учурда. Интернеттен окусаң эле эмненин баары болуп атат дегендечи. Ошон үчүн сен лично кечирбейсиң. Кечирбейм да. Ажырашасыңбы же болбосо просто эки жакка кетесиңер, давай дешип. Да. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Мынакей достор, өзүңүздөр уккандай эле ар кандай ойлор жаңырды. Бирөө кечирем, бирөө кечирбейм, бирөө ойлонуп көрүш керек дейт. Бул ар кимдин ою, бирок бул тема эмне үчүн козголду, себебин айтып өтөйүн. Бүгүн көчөдө келип бул теманы элдерге түшүндүрүп, айтып аткандан өзүм да уялып аттым. Себеп дегенде мындай суроо өзү орой угулат экен да. Анан бирок максаты эмнеде болду? Максаты көпчүлүк учурда тааныш билиш, анча-мынча жерлерде отуруп калсаң, ушул сыяктуу темалар козголуп кеткен болсо, анан эс албайлы тигипу деген болсо, зачем сага эс алып? Эс алсаң мына отур, тамак ич, бийле, бирдемке кыл, бирок зачем андан ары кыздарды издеп жөнөйсүң? Сен вроде бы девушкаң бар эмес беле, сен аялың бар эмес беле, сен үй бүлөң бар эмес беле, сен эми эркекпиз го досум, анан тигине мындай деген сыяктуу сөздөрдү жашоомдо мен көп эле уккам, балким силер да угуп жүргөнсүңөр. Ошол нерсени точно тескери элестетип көрөлү деген ойдо чыгардым да, себеп дегенде мындай эле элестетип көрөлү, аял киши ошондой ала жипти аттап изменага барган болсо, эмне кылмаксыңар? Колуңарга эмне тийсе ошо менен чабып иймек белеңер, же болбосо иш кылып элестетиш да оор да бул нерсени. Точно ушул эле нерсени аял кишилердики башында кандай болот, ошону элестетип коелу да, себеп дегенде толтура эле эркектер уже кармалып көргөн, толтура эле эркектер уже билет каяка барып эмне кылып жүргөндөрүн. Ошол эле нерсени бир аз токтоткула. Өзүңөр түз болсоңор, эркектер өзүңөр түз болсоңор, аял киши, конечно, андай кылбайт да деген ойдо. Ошон үчүн жанагы байкебиздин ою аябай жакты, жеткирбеш керек айымдарды андай жөн.
жаман көрүңүздөр, бирок ушундай бир темаларды эркектерге көбүрөөк сунуштап турсаң, анан биз эркекпиз да деген жанагы сөз жоюлуп кетет го деген ойдо. Себептен эркек дегендин мааниси башка бирөөнүн аялы менен же башка бирөөнүн кызы менен барып жат болушта эмес, же аялына изменять этиште эмес. Эркекмин дегенин мааниси ата энеңдин алдында, үй бүлөңдүн алдында, анан эң башкысы аялыңдын, балдарыңдын алдында татыктуу жүрүү деген сөздүн синониму эркек деген. Анан жалпылап алып туруп эле бардык нерсени аралаштырып ийген бул туура эмес. Бул чоң суроо долбоору болду. Эгерде бул выпуск чыккан болсо, анда сиздерден сөзсүз түрдө лайк күтөбүз. Жана эң башкысы ушундай бир оор темаларды камера алдында сүйлөшө албаган адамдар комментарийга кирип улантып болот. Себептен бул долбоор ушул үчүн ачылган. Бул долбоордун эң башкы максаты коомдо бир аз туура эмес көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып, талкуу кылып, анан бир тыянак чыгаруу деген. Андыктан ылдыйда күтөбүз. Көрүшкөнчө.